Assalamu alaikum туғандар. Сіздер үшін дағы ондай чоң жері менен, онтуп малинасын тизип койгон жери менен, мал кармай турган сарайлары менен, аркында токойдун артында дарыянын жээгинде жайлашкан чоң участкасы менен жакшы татынакай үй сатууга чыгарып атабыз. Бул үй буга чейин видеого чыккан эмес, достор. Кыргызстандан туруп коноктор келген. Аларга да үйдү көрсөтүп атабыз, бирок алар видеого чыгарбай эле кой деген. Үй өтө ыңгайлуу жерде жайлашкан, айылдын жээгинде. Могу үй мынакей сарай гаражы менен, чөп сактагыч менен. Азыр күчүктөр кыйкырып атты. Ызылдап. Бул Виктор Иванович тааныйт бул адамды. Үйдү көрсөтөт. Үйдүн ичинде адам жашайт. Азыркы учурда ээси кетип калыптыр. Бул баня экен. 2 адамга кенен. Бул алма. Мынакей алма. Достор, кадимкидей смородина мына гүлдөптүр уже. Мынакей токтор менен үй. Мына пияз чыктыр, достор. Адамдар сурайт. До того забора. Мына прицеп турган жерге чейин. Прицеп уже на этой территории. Прицеп турган жерге чейин жерлери ушул адамдын үйү. Мынабы токойдун артында дарыя. Балык кармайм дегендерге, бал челек кармайм дегендерге, мал кармайм дегендерге баары жакына. Карасаңыздар. Бүт участка бар, парник бар экен. Достор, кичинекей бул клен, дикий клен. Өсүп эзме болот. Үйдүн ичинде азыр көрүш бир маселе себеп жабып кетиптир. Дом нельзя попасть, да, Виктор? Достор, ушул үй мынакей территориясы менен малина сурагандарга малина кандай өсөт дейт. Малина мынандай өсөт. Сопсонун эгерде үйүнө ачып бергенде жакшы болмок, үйүнө ачып бербей койду. Себеп ал өзү өкмөттө иштеп, өкмөткө иштери менен чыгып кеттим дейт. Сырттан эле тартып кое бер. Үйдүн ичинде душевой кабина, туалет бар, 3 комната бар. Кухнясы менен кошо. Өтө ыңгайлуу шарттары менен, таза, ичи таза ремонту менен дейт үй. Достор, 600 миңге сатам дейт үйдү. 600 миңге.